Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим, баарыңыздар амансыздарбы? Бүгүнкү видео обзорум Ош областынын Ноокат районунда жайгашкан Мир Махмудов айыл өкмөтүнүн Каракокто орто мектебине болмокчу. Бул мектеп бүгүн ачылышы болуп жатат. Ачылуу аз эмине бүгүн биз конок болуп келип калдык. Бул мектеп жалпысынан абдан кооз жана жакшы салыныптыр. Бул менин жеке оюм. Анда эмесе обзорумду баштайын. Бул жака акимчиликтен, айыл өкмөттөн, деги эле айыл аксакалдары, айылдын тургундары келип, конок болуп отуруп, ушул мектептин ачылышына күбө болуп кетишет деп атайын даярдыктарды көрүшүптүр. Шариктерди илип дегендей, аябай кооз, жалпысынан баардыгы сонун. Ал эми бул жака лентаны кесүү үчүн айыл өкмөттөн, акимчиликтен мына ушундай мырзаларыбыз келип биздин мектепти ачып беришти. Буюрса, бисмилла деп мектепти да ачып алдык. Эң эле биринчи президентибизге Садыр Жапаровго чоң рахмат айтабыз. Жана мектептин дагы да болсо көркүнө көрк кошуп, өз салымын кошкон жарандарга дагы ыраазычылык билдиребиз. Ал эми бул жерде мына ушул мектепке салымын кошкон адамдарга мына ушундай мактоо баракчалары ыйгарылып жатат. Бардык мактоо баракчаларын, сыйлыктарын тапшырып алган соң бул жакта айыл тургундарын, келген конокторду мектептин ичине экскурсияга чакырышты. Эң алгач бисмилла деп мына ушул келген коноктор айыл өкмөт, акимчилик, айыл аксакалдары, жалпы эле баардык айылдын тургундары мына ушул мектептин ичине кирүүгө ашыгып экскурсияны баштадык. Буюрса, мектептин сыртын сиздерге чагылдырып бердим. Азыр буюрса эми ичин дагы толук чагылдырып берүүгө аракет кыламын. Мына ушинтип босогодон киргенде эле кыргыз улуттук кийимдери менен кыргызымдын сулуу айымдары бизди жылуу тосуп алышты. Абдан жакшы маанайда мына ушинтип таттуулар менен жалпы ушул мектепке келген конокторду сонун тосуп алышты. Ыраазычылык билдиребиз. Мына ушинтип мектептин ичине киргенде эле жаңы жылдын белгиси бала тынын дагы орнотуп коюшуптур. Бул да болсо абдан жылуу көрүндү. Анда эмесе мен сиздерге мектептин ички көрүнүшүнү чагылдырып берейин. Мына ушундай дубалдарда кооз кыргыз жазуулары илинген. Киргенде эле сол жака бурулганда мына ушундай биринчи этажы жана экинчи этажга чыгып кетчү тепкич бар экен. Ушул тепкичтен экинчи этажга көтөрүлдүк. Экинчи этажына көтөрүлдүк. Буюрса, бул жерде дагы класстары жалпысынан баардыгы эле бүтүп калган. Буюрса, сиздерге баардыгын тартып бергенге аракет жасайм. Бул балкон экен. Бул жер дагы абдан мындай жарык берип, сонун көрүнөт экен. Бул жакта Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү илинип турат. Эми сиздерге кыскача кабинеттерди чагылдырып берейин. Бул кабинет информатика кабинети экен. Акыркы үлгүдөгү заманбап компьютерлер алып келип орнотулуптур. Жалпысынан абдан кооз жана тыкан кабинет экен. Бул кабинети дагы абдан чакан, кооз жасалыптыр. Бул жер болсо директордун кабинети экен, чакан гана кооз сонун кабинет экен. Анда эмесе кийинки чакан кабинет. Буюрса, видео көзөмөлдөр дагы орнотулуптур. Андан кийин бул жер балкон экен. Балкондон көрүнүшү мага абдан жакты, анткени ушул мектептин маңдайында эле мына ушундай кооз мечит бар. Карасаңар кандай сонун көрүнүш, мага абдан жакты. Бул жакта болсо паровой отопление, абдан жылуу экен. Бул да болсо балдар үчүн жакшы. Мектепти чагылдыруу үчүн ЛТРден дагы атайын операторлор келиптир. Бул кийинки бөлмө. Негизинен чакан, абдан кооз жана жарык болуп, жакшы салыныптыр. Ар бир мугалимдердин ишине ийгилик каалайм. Жалпысынан баардык кабинеттер мына ушундай жарык, эң башкысы ушул терезелерден жарык сонун тийип турат экен. Бул жакта болсо атайын ажаткана. Бул жакка дагы атайын сиздерге кирип обзор кылып берейин. Мына ушундай кабиналар атайын балдар үчүн. Ал эми бул жакта болсо кол жууганга мына ушундай раковиналар. Ал эми бул жакта болсо экинчи этажында
биринчи этажга түшчү. Атайын бул жакта дагы тепкич бар. Бул жактан да биринчи этажга түшүүгө ыңгайлуу. Кийинки кабинет. Ал эми бул жакта чакан зал бар экен. Бул жакта ар кандай иш-чаралар, мектепте класстар аралык конкурстар болуп турат экен. Бул жерге ошол бүгүнкү келген конокторго сразу эле алдын ала даярданган ушул концертини коюп беришти. Бул да болсо келген коноктордун көңүлүн көтөрүп, дагы да болсо аларга жакшы маанай тартуулашты. Келген коноктор дагы окуучулардын кыргыз ырларыны, кыргыз бийлерини аткаргандарын көрүп, абдан жакшы маанайда отурушту. Ал эми мен сиздерге азыр биринчи этажын обзор кылып берейин, жана сразу эле экинчи этажга көтөрүлүп кеткен болчумун. Бул жакта дагы экинчи этажындагыдай эле кооз жана тыкан, жарык кабинеттер жасалып бүткөн. Абдан кооз, көз суктантат, сүйүнтөт. Кабинеттерди көрсөңөр, бул жакта дагы атайын отдельный ажатканалар. Бул жактан жанагы жакка көтөрүлөт экинчи этажга. Мына ушул мен сиздерге көрсөткөн лестница. Бул дагы бир кабинет, бул адашпасам кыргыз тил кабинети. Бул кабинет дагы аябай жакты мага, абдан кооз жана сонун салынып бүткөн. Жалпысынан мектеп аябай сонун, чоң салынган. Бул жакта китепкана. Буюрса балдарыбызды эми бир гана үйдөн эжекелерге жардам берип окутуп, эжекелерге дагы да болсо жардам берсек, бул дагы жакшы биздин мектепке кошкон салымыбыз болот десем жаңылышпайм. Ал эми бул жакта болсо спорт зал. Бул жакта дагы спорттун бардык түрлөрү өтүлөт, ойнотулат. Мына ушундай кенен, заманбап, жарык зал болуп салынып бүтүптүр. Жалпысынан аябай чоң экен зал. Буюрса бардык балдарга дагы ден соолук каалайм. Мына ушул спорт менен жакын дос болуп, ушул мектепте бардык сабактардан, спорт жагынан дагы жакшы ийгиликтерге жетишип, келечекте мыкты инсандар болушуну чын жүрөктөн каалайм. Буюрса мектептин ичини сиздерге жакшы чагылдырып бергенге аракет жасадым. Ал эми сыртына дагы бир аз обзор кылсак, бул жерге газон төшөлүп, спорт футбольный зона болот экен буюрса. Ал эми жалпысынан мектептин сыртына дагы ушундай көз чаптырсак, абдан кооз, жазында гүлдөр эгилип, мындан дагы кооз көрүнүп калат. Буюрса аман эсен жазга чыксак. Жаңы жыл астында биздин мына ушул мектептин бүтүшү, ачылышы жаңы жылга бизге абдан чоң белек болду. Жалпы эле президентибизге, жалпы эле ушул мектепке салым кошкон адамдардын баардыгына ыраазычылык билдирем. Жана мектеп директоруна ыраазычылык билдирем. Терең таазим сизге ден соолук каалайм. Оорубаңыз, ишиңизге ийгилик. Жана мугалимдердин жалпы жамаатына дагы ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Жалпыңыздарга рахмат.